Жалпы эл журтума бекем денсаулык, uzun ömür tileyim. Eç kaçan eç kim oorubасын tileyim. Анан мен элдик дарыгер тамырчы катары сиздин сурооңузга жооп бергенге даярмын. Эми сиздин сурооңуз боюнча мен багы тамырчынын кантип аныктоосо болот деген сөзгө жооп берейин. Тамырчы бул эч качан дартты аныктабайт. Тамырчы мисалы үчүн мен деп айтайын, тамыр кармоонун менен дарт аныктабайт. Тамыр кармоо менен багы ысык суукту аныктап, ысык суук менен кайсы оору ооруйт, суук оору менен кайсы оорулойт, ошону аныктап алгандан кийин ошого жараша дары чөптөрдү же болбосо мүнөз жолдорду колдонам да. Мүнөз жолдорду ар кандай мүнөз жолдорду колдонсо болот. Мисалы үчүн ысык жана адамды сууктатыш керек, суук жана адамды ысыкташ керек. Эми бул тамыр кармоо деген эмне? Бул тамыр кармоо деген бул мүнөз. Мүнөз деген эмне? Мүнөз деген бул адамдын ысык суугун айырмалоо. Ушул адам баласынын ысык суугун армаласа, анан тапты билсе болот. Мисалы үчүн тамыр кармап, анан мисалы үчүн бейтап адамдар көп ооругандыктан баягы ысылуу сууга аралаш болуп койсо, бул чарбысынын оору болуп калат да. Анан чарбысынын ооруну мисалы үчүн илгери сууга салып, ысык жаңгыдай, же болбосо жер салып, же болбосо айбанаттардын терисин ооруп дарылап келишкен да. Анан ошон үчүн бул тамыр кармоону кармап туруп, аны менен диагноз коюу, ооруларды аныктоо деген туура эмес. Тамыр кармагандан кийин ысык суукка айырмалап, ошо мүнөз менен гана дарыласа болот да. Эми сиз кандай оорулар менен көбүнчө кайрылат? Мисалы үчүн мага көп оорулар кайрылат. Эмне дегенде мен жана мурунку өткөн же болбосо азыркы учурдагы табыптардай мен бул ооруну дарылайм, тиги ооруну дарылабайм дегем. Мен жалпы ооруга кеңеш берүүгө укугум бар да. Анан аны жалпы ооруларга кеңеш бергенден кийин ошол бейтаптын экөө сүйлөшүү менен ошол негизинде ооруну анан жогонго аракет кылам да, кеңеш берип. Анан именно эле могул оору, боорак оору, же болбосо тиги оору, бул оору дегенде дарылаганга мен андайга жол жок да. Мисалы үчүн кеңешип туруп, анан мисалы үчүн кээ бир адамдар, мисалы үчүн адам баласы сууга ашынып кетсе, же болбосо кан басымы төмөндөп кетсе, эми ал кандай оорулар менен ооруйт? Ичек оору менен, боор оору менен ооругандар бар, муун ооруган бар, давлениеси менен ооруган бар, кант бузулугу көбөйүп кеткен оорулар бар. Ошолорго жараша ошолорду аныктап, тактап алгандан кийин ошого жараша мүнөздөтүп, ошого жараша ысыктап, анан кийин дары чөптөрдү сунуш кылам дагы. Эгер дары чөптөр эгерде туура келбей калса, ал бейтаптын көтөрүмдүүлүгүнө, анда уруктандардан жасалган атайын мен табычылыктын улуу сыры деген китепте, бул экинчи басылышы, ушул китептин ичинде бүт изилдеп, бүт баарын жазып чыккан да. Ошондон алып, мисалы үчүн багы теле маалымат берүүдө бул 5 мүнөт, 10 мүнөт болгону менен муну алып окуса, мындан көп маалыматтарды алат да. Ошон үчүн мен багы менен мүнөз жолдору менен, анан кийин дары чөптөрдүн ыкмалары менен, кеңешүү жолдору менен дарылар. Мисалы үчүн азыр бар, азыркы убактарда, ар кандай оорулар болот да. Ал ар кандай ооруларга адамдар ар кандай тап менен ооруйт. Мисалы үчүн ички органдардан ашказан менен ооруса, ашказанга уруктандардан же бака жыландар болобу, ошондой жолдор менен дарылаш керек. Негизи чөп менен дарыланганга болбойт да. Эмне дегенде ал кан басымы көтөрүлүп, сууктап кетсе, ал адамдарга жардам болбой эле кайра аны башка оорулардын козголушуна жол берип коет да. Ушундай жолдор менен дарылайм да. Сиз канча убакыттан бери ушул элди мен жакшы айыгып кеткендер барбы? Мен мисалы үчүн мен өзүм медик эмесмин. Мен багы тайке тайындан, укум тукумдан келген нерсе, бирок могу дары чөптөрдү изилдөө боюнча мен көп 15 жыл
улуу тоолорго барып, тетиги Ош, Жалал областтарды, Бишкектин бияктагы Кемин, Чүй, Ысык көл областын баарын кыдырып отуруп, ошолордон дар чөптөрдү өздөштүрүүгө көп элден мел менен медицинанын китеби менен элдиктердин колдонгон ыкмалары менен чогулуп отуруп, ошолордун баарын тең жыйынтыгын алып келип, кайра аларды иштеп чыгып, баягы 3 ай чөпкө чыгып кетем. Июнь, июль, август ай. Кышы менен ошо тоого чыгып кеткенде элдерди кыдырганда, желдерди кыдырганда, ошолордон кээ бир улуу муундардан, дарыгерлерден алган ыкмаларды, же болбосо медицинада колдонбогон дар чөптөрдү элдер колдонгондорду алып келип, ошо дар чөптөрдү, уруктандарды, ошолорду келип туруп кайра өзүм иштеп чыгам. Иштеп чыккандан кийин бир ошол бир 70-80% жардам берсе, ошол элден алган, мисалы медицинада жасалбаган, изилденбеген чөптөрдү, анда мен туура баягы режимге салып, ошо ыкмаларын жасап, ошолорду элдин ыкмасын жасап, ошондон алган тажрыйбаларды мен туура жыйынтык чыкса, аны китепке жазып, ошону колдонуп келем да. Анан негизи бизде биздин кыргыз элдик медицина, элдик дарыгерлер көбүнчө бизде Кытай менен, Тибеттер менен, чыгыш медициналар менен байланышы көп да. Мисалы үчүн аларда 300 жылдан мурун колдонуп келген болсо, бизде мынакей 15-20 жылдан бери колдонуп келатабыз. Баягы Союздун убагында бизге андайларды уруксат берген эмес. Анан кийинкиде колдонуп келатабыз. Ошондой жолдор менен, анан ошондой негизги илгерки улардын муундардын ошолордун ыкмаларын колдонуп, ошону медицина колдонуу жолдоруна дагы салыштырып, анан иштейбиз. Мен өзү жалаң эле элдик дарыгер болгону менен мен көбүнчө медицина менен бирдикте иштешем да. Не дегенде медицинада анализди тактап келет. Өзүм мисалы үчүн өзүм ысык суукту эле үстүртөн айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн боор, уйку без, кан тамырлары ысык оор менен ооруйт деп жалпы сырттан алганы менен сууктукту бөйрөк, ашказан суук экен, же болбосо кан басымы төмөн экен деп баягы тиги тамырдын варианты менен айтканы менен ал оорулардын түрлөрү көп да. Ал медицинада так келгенден ошолордон алган ошолордун тиги анализден чыккан жыйынтыгы менен мен бияктагы кеңешимди айтып, анан дар чөптөрдү, тумаларды, ачытмаларды ошого колдонсом чоң жыйынтык чыгат. Өзүм алдынча баягы туура эмес үстүртөн жасоо неме, үстүртөн баягы мен долбоорлогон менен андан азыраак жыйынтык чыгат да. Ошон үчүн элдик медицина менен бирдикте иштейм. Сиз айтып калдыңызбы, медицина менен элдик табып бөкөнүн айырмасы эмне? Айырмасы, элдик медицина менен айырмасы көп. Бирок менин ыкмам жанагы дар чөптөрдү колдонуу, мүнөз неме орус медицинада эле бар да. Мисалы үчүн Тибетте ин деп коет, ысык суук. Медицинада болсо, багы ыкма медицинада болсо, аларда дагы медицинанын жолдору менен болгондо, аларда дагы өзүнүн ыкмасы бар. Диета деп атпайбызбы? Бизде мүнөз деп атпайбызбы? Ошо негизинде жыйынтык бар да. Ал эч качан медицинаны четтетпеш керек. Анан мисалы үчүн могу элдик медицинанын көп тармактары бар. Мисалы үчүн айтып келсем, молдо, эшен, анан кийин сыныкчы, же болбосо эмчи, дөмчү деп келет да. Мисалы үчүн молдолор алар өзүнүн дин боюнча, анан ошол молдордун ичинде алар дуаны жакшы билген үчүн илгери деле дем салып, адам баласын баягы кичине коркуп калган, үркүп калган, чочуп калгандарды дем оорулары менен көп айктырып келген. Анан эмчи дөмчүлөр ар кандай майда ырым-жырымдарды жасап, мисалы үчүн балдарды жүрөк көтөргөндү, же болбосо кандайдыр мисалы үчүн кыскача эле мындай айтканда, тилиңе тигиртке чыгыпыр деп айтканда деле бул элдик медицинага кирет. Ошо менен бир 10-15 мүнөттө ошол экинин жандырмагын ошону айттырып, 10-15 мүнөткө тилиңге чыккан, тибетке чыккан деле айып келген да.
Ошондугундай ал элдик медицинанын ыкмалары көп. Анан жана көз ачык деген нерсе, бул жок нерсе. Айтымчы деген жок нерсе. Булар кийинки эле багы Европадагы жөн бир кандайдыр бир пайда болгон нерсе да. А жанагы эмчи, дөмчү, анан сыныкчы дегендер болгон. Шакшактап илгери шакшактап болду, шакшактап туура шакшактаган илгери сыныкчы. Азыркы медицинага кечирип коесуздар. Азыркы медициналар сынса терде турган техникасын же болбосо жумушчусун кипстеп койдоп кетип калат. Аны түзөп, аны өзүнө келтирип чөйт. Именно эле ол немедеп шакшактап коюп эмет. Илгери шакшактаган, азыр болсо цементтеп койдоп коет. Болду. Аны ал нак сыныкчы эмес да. Ал медицина. Ошо сыныкчы болсо, кээ бирлер бар, чыканагы туура эмес бүтүп калгандар бар. Муну ийилип колдорун ийген бойдон кипистеп койгон, ошо бойдон тырышып калат. Аны үсөп түзөш керек. Ал илгеркинин айырмачылыгы ушул. Сыныкчы шакшактап, ар бир сыныкты тартып, өрүн угуна келтирип, анан таңып, шакшактап, кийиз менен, мындай жыгач менен шакшактап, алар накта сыныкчы деп эсептелет. Азыркы медицинадагы сыныкчыларды мен сыныкчы деп эсептебейм. Не дегенде, жанагы эле тиги уборщицаларды же болбосо алдында кол алдында иштегендерди гипстеп койдоп коет. Анан кийин карасаң туура эмес бүтүп калган болот. Чыкканда туура эмес болуп калат. Ошон үчүн булар сыныкчы эмес. Ал эгер сыныкчы ошондой сыныкчы болгондо, сиз ошондо дары чөптөр менен дарылаган табипка киреттенсиз. Мен деген дары чөптөрдү өздөштүрүү боюнча өздөштүрүлгөн дарыгер болом да. Дары чөптү ошол адамдардын ар бир ооруларына, баш ооруга, давление ооруга, кан басымдарын өзүнүн дары чөптөрүнүн чөптөрдүн өзүнүн аттары бар. Көптөгөн аттары бар. Ошолордун ар бирине, мисалы үчүн, бир эле ооруга 100гө жакын чөптүн түрү туура келет да. Эми ошондон баягы ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет дейт. Ошондон баягы астыр көптүр терип алган дары чөптөрдү ошого колдонуп, бир 5-10 чактысын. Анан кийин ошолокини ошо адамдын ден соолугун же болбосо бир жакшы жолдорго алып барган болот. Мисалы үчүн, бул эме кечиресиз. Сиздин практикаңызда ушу аябай оор илдет менен келип айыгып кеткендер болду беле? Эми мына азыр могу китепти көрүп турасың, 36 китеп. Мындай эле жөнүн айтайын. Мынакей, могу жерде бүгүнкү келген бетап 39.817 болуп атат. 39.817 адамды мен бияка жасап алып, ошолорго ар кандай ыкмаларды, ар кандай дары-дармектерди бердим. Ушулардын ичинен көпчүлүгү баягы оорулар көп да. Эмчектен сезгенгендер, жана кистомиомалардан пайда болгондорду, боордон сезгенгендерди, бөйрөктөн сезгенгендерди, бөйрөккө кум таш болгондорду, же болбосо бөйрөккө кандайдыр бир шишик пайда болгон, полиптер пайда болгондорду, ошолордун баарын тең дарылап келем да. Анан мынча киши дарыланды, мынча кишини айыктырдым дегенге мен немем тиги саным жетпейт да. Мисалы үчүн, мына бүгүн мынакей тиги 39.818 киши ашказандан рак болуп келип, бир медицина больницадан чыгарып коюп, бир эми ракты айыктырууга мүмкүнчүлүгүм жок да. Мен только аларды күнүмдүк жашоосуна, же болбосо күнүмдүк дармектерди, же болбосо тамакты сиңирүүсүнө жол бере турган дарыларды колдоном да бул кишиге. Мисалы үчүн, буларды мен айыктырам деп ракты эч качан айыктырууга мүмкүнчүлүк эмес. Просто баягы кыргызда бир макал бар: 1000 күндүк бейиштен 1 күндүк жарык өтпүр дейт. Ошо 1 күндүк жарыкка жол бергенге орустар айтканда поддержка бар да. Негизи чынын айтканда көп ооруларды айыктырса болот дары чөптөр менен, мүнөз жолдор менен. Манын баарын айыктырдым, тигиндеп айыктырдым, конечно. Могунча сандагы дарылангандан кийин ушунун жок дегенде бир 40-50% айыктырдым. Ашказан жараларга мен каренте менен дарыласам болот. Сөбөк мундарды дарыласа болот. Анан баягы ар бир ооруну алдын алып дарыласа, анын айыкпаган болбойт, айыгат.
Негизи оорунун алдын алыш керек. Өтүшүп кеткенден кийин кылычыңды ташка чап болот да. Агай, мисалы адамдар өз алдынча жана үйдөн чөп дары ичип, баягы кыргызча даярланып өрөт эмеспи? Ошолор негизи туурабы? Дары чөптөрдү Негизи эгер туура пайдаланса, ошо кайсы бир оорусуна туура келсе, анда ал туура. Ошончу керек да. Ошон үчүн мен могу китептерди жаздым деп атпаймынбы? Ушундан кеңеш алып, ушундан жоктон кеңеш алып, убагында терип алыш керек чөптөрдү. Мисалы үчүн азыр базарлардан чөп сатып атат. Көчөлөрдө чөп сатып атат. Булар бир күнү суу, бир күнү ысык турат. Булар өз убагында терилдиби? Ошону билиш керек. Өзүн корготуу жолдору да болуш керек. Ошолор туура болуп, анан ошолор кандайдыр бир врачтын же болбосо бир дарыгердин кеңеши менен ичсе туура болот. Негизи дары чөп бир ооруга жакса, көп ооруга жакпагышы мүмкүн да. Мисалы жана сиз айтып атпайсызбы, муун оору депчи? Муун ооруларына айыктырып жүрөм деп. Муун оорулар мисалы кандай жана суставтар ооруйт да муун? Муун оорунун түрлөрү бар. Мисалы үчүн кыргызча айтканда кызыл жигирик, артрит, полиартрит деген оорулар болот. Ревматизм деген оорулар болот. Бүрсүлөз деген оорулар болот. Булардын түрлөрү ошого жараша, ошол ооруларды жоюш үчүн ооруда жанагындай бүрсүлөз, ревматизм, кан ооруларда жана сары ооруларда буларда вирус болот, инфекция бар. Ошо инфекцияны жоюш керек да. Инфекцияны жойсоң, анан кийин калган дарылоолорун колдонуш керек. Аларды муун ооруларды дарылоого ичтен иче турган дарылар бар. Алдын тиги ичтен ичкенден кийин баягы сөөк муундарды тер менен, нымышуу жолдор менен ошолорго таасир бере турган болуш керек да. Андан тышкары сүртүлө турган, сырттан сүртүлө турган же болбосо ошо муундарга ачытма түрдө чөптөрдүн кандайдыр, мисалы үчүн муун ооруга кайсы чөптөр менен ачытыш керек. Ошолор бар. Мисалы үчүн шальфей деп коелу, же болбосо тиги төө бака жалбырак деп коелу, уяктын жалбырагы деп коелу. Ошондой тамырлууларды ачытып, мясырып өткөзүп, ошолорду сырттан муунга тартса, тузду, шылакты, анан суугун чыгарса, анан кийин жанагындай инфекциялар болуп калса, ошолорду жоюп туруп, аны дарыласа болот. Айтып атпаймынбы, ооруну айыктырганса болот, только туура колдонсок, анан ооруну күчөтпөй алдын алып койсок, бул эң негизи жакшы да. Анан алдын албай туруп жетиккен ооруларды айыктоо кыйын да. Анан агай, ушуга эле кошумча суроо, мисалы көпчүлүк учурда биз өзүбүз көргөндөйчү, мисалы жанагы майларды сүйкөп колдонот го, суурдун майы, туура. Ушул аябай жакшы суроо болду. Мисалы үчүн мен азыр жанагы немеден тиги бир дары молдолордун алып келген дарысы бар да, дары эмес, май бар. Жана лакин азыркы күндөрдө ошол молдолордун алып келип бизнес жасап атат. Чорный тиминди мен алып келип дагы көрдүм. Анда тиминдин onun эле составы бар экен. Калганы баары эле биздин эле майлар, биздин эле тетиги зыгыр май, чигит май, болсо тиги зыгыр майдын түрлөрү эле кошуп койгон да. Ошол экин ичип атат. Ал бүт мисалы үчүн массовый ичкендерди да көрүп атам. Бул май, жана айтып атам, мен мүнөстү айтып атпаймынбы? Май оору, жанагы мындай жылкынын майы, койдун майы, мунун баары тең ысык келет да. Ошондо ошону билип туруп ичиш керек. Мисалы үчүн адам баласына боор оору, ысык табы болсо, жана тиминди ичкенге бул тимин бул жарага дагы, жанагындай ар кандай ооруларга 100% зыян. Эгерде ал тиминди ичкенде алсыз болсо, иммунитети чүйүп кетсе, боор оорудан забыркап алса, кандайдыр давлениеден забыркап алса, сахарный диабеттен забыркап алса, аларда ичсе болот. Только өзүнүн режим менен 5 күн болобу, 10 күн болобу, анан дайым ичкенге болбойт. Мисалы үчүн майларды, мисалы үчүн суурдун майы, кашбулактын майы, иттин майын деп колдонуп атабыз. Мисалы үчүн эркек адамдарга, эркек жаш балдарга адам неменен адам баласына ян ин дегендей ысык суук деп коет. Аял киши сууктап да, эркек киши ысыктап да болот да. Табы өзүнүн тамыры боюнча. Ошондо эркек адамдарга, жаш нарстелерге илебой майдын түрү ал сөөк ысыкка, анан жел ысык алып келет да.
зыян. майлар зыян. Анан кыз бала болобу, аял кишилер болобу, эгерде аябай суук ашынып кетсе, булар майды колдонсо болот. Анан кийин ички органдардан да мисалы үчүн забыркаса, суукчан адамдар забырканса, бейтаптар, ага майлар жанагындай суурдун май, иттин майы иштен ичкенге туура пайдаланса болот да. Негизи аны врачтын же болбосо дарыгердин, тамырчынын кеңеши менен ич керек. Жөн эле май сел айыгат деп. Эми илгери мынакей мен айтайын, жана тамырдын варианты боюнча ысыкчан, суукчан, катык ысыкчан болуп калат. Ошону май ичиме ысыктап коет. Ошонун баарын жаш кезде баягы жөтөлдү деп өпкөсүнө жаш балага эмеси эрежеси жок, көп убакыт майды көп сөбөсө, бул денеге сөөк өтөт дагы, жанагы сөөк ысык ушундан калат. Катык ысыктап ушундан калат. Ал арык семирбейт, арыктап, алардын баары сужение болуп, кан тамырларын ичкерип, алардын кан тамырларынын баарын кан жүрүүсүнө көп зыяндуулук бар да. Ошон үчүн майларды, жанагындай уулуу чөптөрдү, алардын врачтын же болбосо дарыгердин кеңеши менен гана ичиш керек да. Ар ким өз алдынча майды колдонгонго болбойт да. Болот, бирок ошо тийиштүү гана жерлерге, мисалы үчүн суук тийген жерлерге колдонсо болот да. Өтө көп ичсе, андан давлениесине, ысык тапка көп пайда зыян болуп калат да. Анан агай, мына азыр баарыбызга эле актуалдуу болуп аткан уу коргошун боюнча сиздин пикириңиз кандай болот? Мисалы мына кечээ министр дагы ошону ичти. Анан негизи эле ушу коронавируска ушунун пайдасы барбы? Мисалы үчүн мен айтат элем, негизи жана айтып атпам, уу коргошун бул дартты айыктырбайт. уу коргошун жанагындай ар кандай, мына менде жасалгандай мына уу коргошун, бул уу коргошун жасалган антисептик болуп атпайбы? Бул деген дартты айыктырбайт. Бул деген только инфекция, вирусту гана жое алат. Андай жанагындай коронавирус дартты айыктыруу үчүн анын жана тетиги чет мамлекеттен вакцина жасап атышпайбы? Ошол айыктырыш мүмкүн. Антибиотик убагы менен антибиотик алса, ошол айыктырат. уу коргошунду мен колдонууга, мисалы үчүн мен азыр көрсөтөм, азыр мына бир мүшөк уу коргошун турат менин жанымда. Бир мүшөк мына. Мынакей, могу жерде бир мүшөк уу коргошун турат. Бул мен 1 тонна уу коргошун даярдап алгам. Ошондон мына акыркы жаз болуп калды. уу коргошун түгөнүп аткан кези. Мисалы үчүн уу коргошунду туура колдонуш керек. Аны туура тандап алыш керек. Анан уу коргошунун составы боюнча айтайын. уу коргошун мисалы үчүн 3 түргө бөлүнөт. Бир түрүн мен кошком. уу коргошун жунгалский, сыкулский деп эсептелет. Мисалы үчүн анан мен китебимде, могу тапчылык уулуу китебимде мен кеңири жаздым, уу коргошунду. Мында сусамырский уу коргошун деп жаздым да. Не дегенде, биз мисалы үчүн Ошто, Жалал Абадта, тетиги Баткендегилер сусамырдан өтүп атып, сусамырда уу коргошун турса, анан ысык көлгө барып уу коргошун тергенге бармак беле. Ошон үчүн сусамыр. Эми уу коргошунун да бир эмеси бар. уу коргошун ар бир жердин шартына жараша, климатына жараша уу коргошун күчтүүлүгү болот. Адамга жагымдуулуктан дагы күчтүүлүгү. Мисалы үчүн ысык көлдө, кара топурактуу жерде, жунгалда, кара топурактуу жерлерде уу коргошундун адамга бере турган немеси, свойствосу өтө төмөн. Сусамырда бийик тоолуу жерде өскөн уу коргошунун эмеси, адамга берген дарчылык эмеси, свойствосу өтө жогору да. Ошону байкаш керек да. Анан мына уу коргошунду мисалы үчүн мынакей уу коргошун могуну карасаң аппак болуп турат. Ал эми базарлардан сатып алсаң, же болбосо жана көчөдөгү тиги чай кылып берип аткандардан карасаң, уу коргошун куурап, өзүнүн сапаты менен коргалбай, анан ошол экени уу коргошун деп эле атын атап эле ичип аткан болбосо, бул уу коргошундун кургатылышы. Ошол өзүнүн мезгилинде териш керек. Өзүнүн мезгилинде күн тийбеген жерге кургатыш керек. Ошондо уу коргошун. Эгерде уу коргошун өзү уулугу дүйнө жүзүндө эң аябай уулуу өсүмдүк болуп эсептелет, аканит. Анан бул жана чирип калса, туура эмес кургалса, ал андан бетер уу да. Ал туура эмес да. Анан мына моундай кашкайып, аппак болуш керек. Мына мен айтып кетем. Могу бир мүшөк, ушул бир мүшөк мага 3 күнгө жетпейт.
не деген bir мешок 3 күнгө жетпейт менекей могу. Ал эми жанагы көчөдө сатып аткан, жанагыдай вакалашка коюп сатып аткандардын угоргосун көрдүм. Алар бир кыларам угоргосунга 1000 кишиге жете турган настойка кылып атат. Жөн эле суу эле болуп атат. Суу. Эч кандай ал дарчылык касиет жок. Мисалы үчүн жуң немен ысык көлдөн угоргосун мен bir мындай угоргосундун анты болот. Булар угоргосунун анты болот. Булар муун болот да, мына муун. Мынакей 1 муун, 2 муун, 3 муун деп. Илгери 1 муун, 2 муун, 3 муунду, анан 5 муун, 7 муун ичкен. Бул анты болот да, угоргосунду илгери айтып келген. Угоргосун сактап алган улуу немелер, кишилер айткан. Угоргосунду сактаба балам дечи. Угоргосунун анты бар. Муну керегиңе ташка тийсин деп гана үйгө даярдап койгон. Керегиңе ташка тийсин деп. Муну эч качан дарлык катар колдонбош керек. Бул өтө Мисалы үчүн жана ысык көлдүн угоргосун мен бирди алып туруп чайнап жесем сагыз катар жей берем. А могу суусамырдын, могурекиндей суусамырдын угоргосун тилиңе тийгизип көр. Кандай деген дуйлугу, кандай деген намакайын аткандай таасир бар. Ошону сезиш керек. Анан угоргосун дөр. Колдонгонго болбойт турбайбы анда? Эми коронавируска колдонгонго болот, бирок ал аны туура кургатылдыбы, дозасы болот. Мисалы үчүн мына 3 муун, мына бу жерде 3 муун деп коет. 3 муунду 100 грамм 150 грамм кайнап сууга 1 мүнөт кайнатып туруп, ушуну ичип, ал киши жатыш керек. Чүнкөнүп алып жатыш керек. Угоргосун терменен чыгат дарт. Терменен сиңет организмге. Жана вакалашка коюп алып, жана министр дагы ичип атпайбы? Андайды мен Моорекинден 3 муунду демдеп берсем, министр ошол жерден оңкосуна сайлат. Ал антип ичип алып, реклама кылбаш керек. Ичкенден кийин угоргосунду төшөккө салып жатып, тердеп, ыкчам, ысык кайнатып, анан кийин бир килейген 1 литр жанагы бир титаниктерге кайнатып атпайбы? Ал кайнатып алган титаникке кайнаткан угоргосун моундан бирөө эле салып атат. Ага положено 300 грамм салыш керек. Ошондо угоргосун действиясы таасир берет. Аны ичкенде жанагындай мисалы үчүн угоргосунду 3 муунду кайнатып ичиш керек. Анан кийин 5 муун көтөрүмдүү. Ар бир адамдын организминин көтөрүмдүүлүгүнө карай ичиш керек. Мисалы үчүн угоргосунду жанагындай вирустарды өлтүргөнгө ичет. А жанагы коронавирусту өлтүрө албайт. Угоргосундун пайдалуулугун, зыяндуулугун билиш керек. Угоргосун ичкенде мисалы эң коркунучтуусу улуу адамдардын дыхательный органдарын өлтүрөт дагы мустакиси. Ошол жерден наместе 10 мүнөткө жетпей өлөт. Аны эч ким медицинада коргой албайт эч кандай. Ал жанагы вакалашкада куюп көргөндү көрдүм. Ал жөн эле бир аны мен азыр ошондо вакалашкада мустак эле бир 2 вакалашканы наместе жутуп бере алам. Анткени мен угоргосунду ушунча жыл, 30 жыл колдонуп, мен организм көнгөн. Министр айтып атат, ошо президент экөөбүз кайнатып атабыз депчи, бул угоргосундучу. Анан ошондо кандай кылып кайнаган эме ал? Жок, мен министрден, жоксу жанагы тиги президенттин, Садыр Жапаровдун айткандарын анын атасы колдонгон эмес. Мен 1 кишиге, 5 кишиге колдонгон. Массовый Кыргызстанга угоргосун колдонгон болбойт. Зыян. Угоргосун андай угоргосунду массовый ичсе, жаш балдар иче турган болсо, аял мисалы жаш жубайлар иче турган болсо, булар келечегине өмүрүнө балта эмес, айып келсин, лаймылайып келсин. Ал бес болоду. Жаштар ичсе, ал туубай калат. Эркекти ичсе, потенциалын өлтүрөт. Бул жагын ойлонуш керек. Биз убактылуу могуруга кара тумоону жоёбуз деп, биз кара балийге калбашыбыз керек да, чынын айтканда. Ал ичиш керек. Мен берем, ичирем. Толку угоргосунду ичкенде стационарный жатысып алып, жоопкерчиликтүү киши, караган киши стационарный жатышып алып туруп, ичирип, жатысып,
1 saat жатып, төшөктөн тургузуп, анан эгерде ал бүткөн бою чымырап, анын действиясы, муну ичкенде ууланганда действиясы 2 кол тырышып, бүткөн бой дүүлүгүп, муунута баштайт. Ошол моментте мустак суу ичпеш керек, мустак желдеп баспаш керек. Станционарный, пожалуйста, больницага жатып туруп, ошого жоопкерчиликтүү болуп, ошону ичсе болот. Анан жанагынтип көчөдө туруп, анан жанагындай телевидениеде берип атып, анды ичкенде өтө одона 1,5 ичип алса, ал кайтпайт, ал өлөт. Аны эч ким кайталабайт. Эми мунун кудурук ошондой болуп ичип атып, ошо айткандарды министр айтабы, башка жанагы туура эмес жанагы көчөдөн айтып, дарыгерлер ичирип атпайбы? Ошондо аны адам баласын сактап калыш үчүн ага нак ысык сүттү ичирип, бир канча жолу ичирип, аны кайра жатыш керек. Төшөккө жатышкандан кийин тердегенден кийин ал сүт мунун уулугун кесип кетет дагы. Анда организмге сиңимдүү болуп, таасирдүү жакшы болот. Эгерде ууланса, ууланбаса сүт чай менен ичиш керек. Анан муну көчөдө басып жүрүп, бакалашкаров ичкен өтө, бул Кыргызстанды кырып алабыз. Өзү 6,5 миллион адам болсок, бүт өлтүрүп алабыз. Айтылат да кече ошо, эгерде башка мамлекеттер билсе, бизди бул боюнча сурайт депчи. Мен мисалы үчүн башка мамлекеттер билип сурап калса, мен кыскасы айтмакмын. Оорусу менен дарылайм деп, аны оора болбош керек. Муну биздин медицина иштеп чыккан, колдонуп чыккан. Анан кийин өтө коркунучтуу. Конечно, мен оорусу менен көп адамдарды дарылап келатам. Бул менин бул сөймөйүн мен эле өзүм жумушум жанчып калганда, мен асырап көнөтүм. Ошону оорусу менен бир жума тартканда жанчылганды эчтеке эмес жок, айыктырып кеткен. Айыктырат, оорусун дартайгат. Только ичүүрү режимин так бериш керек, дозасын бериш керек. Мисалы үчүн алы жок болсо, ошого оорусун берсең, кайра анын гемоглобиниси түшүп кетет дагы, алсыздандырат дагы. Анан мисалы үчүн алдын ала ичүүгө эгерде көрсөтмө берсе болот. Анан ооруп турган, мисалы мен да мына былтыр колдондум. Өзүм ооруп калдым. Анан кийин ооруп калып, антибиотик алып атам. Анан врач айтты: "Сиз такыр гемоглобиниңиз түшүп кетет. Курсагыңдарда айтса, гемоглобин түшүп кетти, шынакы дедим." Дегенде кой да мен оорусунду жанагындай 3 муунду алып алып туруп, 1 минут кайнатып, 1 пиаланы ичип, тердеп жатып, кайра турдум. 3 күндөн кийин 2 бутум далдырап баспай калдым монтип. Анан ошондо ойлодум: бул ооруп аткан коронавирус менен же коок менен ооруп аткандарга бул өтө зыян. Өпкө менен ооругандарга өткө зыян. Ата бир аял телевизордо выступление кылып атат. Мен тырмактан чачка чейиндерди дарылайм деп атат. Бул өтө коркунучтуу, жалган сөз. Болбойт. Ал эженин мондай бирүч колдонгон уу коргошуну 1000 кишиге. А мен 3 күндүк колдонгон уу коргошум, бир мүшөк. Ишенбесең тактан тарт. Ошо жетпей атат. Муну ар бир ооруга сырттан колдонгонго болот. Иштен ичкенге абайлашыбыз керек, сактаныш керек. Макул, ичкенге мен кеңеш берем. Айыктырганга мен макулмун. Только станционарный жатсып алып туруп, ошоки бир канча, мисалы үчүн больницада жатканда 100 кишини бир 10 күн, 7 эле күн, 9 күндө дарылайбыз. Ал бүт организмдеги инфекцияларды өлтүрдүк. Анан ал башка оорулар жукпайт. Кете берсин. Мен коргошум боюнча бул китепке жазган боюнча көрсөтөйүн. Мен бул китеп 3-чү басылышы, элдик медицина боюнча. Азыр мынакей могу китеп жасайын деп атам. Мен ушул коргошум боюнча ушу китепте толук маалыматтар бар. Кандай ич керек, ким ич керек, кандай адамга ичиргенге болот. Мен ушу китепти чыгарайын десем, мисалы үчүн мен силердин телевидение аркылуу мен теге президентке кайрылат элем, министрге кайрылат элем. Бул элдик медицина боюнча жазылган китеп да, элдик медицина боюнча. Ушул эки китепти чыгара албай 5 жылдан бери жүрөм. Буга чейин чыгаргам да. Ушул китепти, ушул элдик медицинаны жайылтуу үчүн ушул китепке багы ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет болуп, ушуну чыгарганга эч кудуретим жетпей атат. Бир китепти чыгарыш үчүн 500 000 акча керек экен.
миң уштукту. Эми ага мен кудуретим жок. Ошон үчүн мен президенттен да, министрден да аябай өтүнүчүм бар да. Ушул китепти чыгарганга жардам берсе, элдерге, көп адамдарга, угу коргоосундан башка ден соолукту чыңай турган миң түркүн мынакей, миң түркүн мондай миң түркүн дар чөптөр бар да. Миң түркүн дар чөп, булардын баарын сапаттуу чыгарыш үчүн, мондай дарларды сапаттуу чыгарыш үчүн ушуга мен бир аябай өтүнөт элем да. Министрге да өтүнөт элем, Садыр Жапаровго да өтүнөт элем. Жанагындай мисалы ушу эмне ушу угу коргоошун боюнча мен дагы бир нерсе айтып берем. Мына могунуки женьшен дейбиз. Мына женьшенди. Мына көрдүңбү? 15 эле сап болуп турат. Эми мына угу коргоошун мына жанагы угу коргоошун угу коргоошунун сырткы көрүнүшү. Ушул угу коргоошунда көрдүңбү? Мынакей канча 3 барак, мына 3 барак. А бул женьшенин бирткеле, андан башка мынакей алтын тамыр деп коелу. Кичинекей эле жерде. Эми угу коргоошунун жанагы дагы касиети чоң. Мен уважаю. Бирок угу коргоошунду ушу китепке чыгардым. Эми ушуну элге жайылтыш үчүн ушул мондай тапчылык улуу сыр деген китепти медицинада, элдик медицинада, медициналарда колдонсо, мисалы үчүн ушуну элдик медицина менен медициналар бирликте колдонсок, сонун болмок. Ушу китепке чыгарганга мен ушуну сиздерден суранат элем. Ушу президент Садыр Жапаровго жетип койсоңуздар. Анан көрдүңбү? Женьшенди укмуш баалуу эсептейт эме. Теги дүйнө жүзүндө женьшенди аябай баалайт. Кытайда, Тибетте. Эми баалаган чөптүн канча эле жерде турат мына. Эми угу коргоошунду бааланбаган, көмбүкөйгө жаткан жанагы Садыр Жапаров чыгарып аткан угу коргоошунун касиети чоң. Уну туура пайдалансак, касиети чоң. Көрүң канча барак мына. Дагы айтам, канча барак. Бул канча баракта турат. Анан ошон үчүн ушул угу коргоошунун дарчылык касиети чоң. Мен неме айтам, колдойм. Толук сураныш туура жана көчөдөгү саткандарга туура ургатып атабы, туура сактап атабы, ошолор өтө опасный.